Салам достор. Мен сиздерге бүгүн ушундай аябай даамдуу болгон картошка крошканы рецептин сиздер менен бөлүшөм. Анда эмесе мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи картошканы суга салып 15 мүнөт кайнатып алабыз. Картошка суда толук бышпаш керек. Аны судан чыгарып, кичине муздатып алабыз. Картошка кичине муздагандан кийин анын ар бирин вилка менен өзүңүздөр көрүп тургандай кылып сайып чыгабыз. Ага туз кошуп жана май кошуп, өсүмдүк майын, паприка кошуп, картошкага жакшылап шылап чыгабыз. Жакшылап шылап алып, анан духовкада 20 мүнөткө бышырабыз. Картошка бышканга чейин биз пияз менен шампиньонду туурап, биринчи пиязды салып, кооруп баштайбыз. Пиязды кооруп, ага шампиньонду салып, аны да кооруп баштайбыз. Чеснок кошобуз жана туз кошуп, шампиньон даяр болгонго чейин кооруп баштайбыз. Кооругандан кийин аны муздакка алып чыгып муздатабыз. Биз шампиньон менен пиязды салып, анын үстүнө горох жана туздалган бадыраң, анан кичине туздап, ага 2 столовый ложка майонезди кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Мынакей биздин салат дагы даяр болду. Мына биздин картошкаларыбыз да даяр. Эми картошканы алып экиге бөлөбүз. Ичин кичине вилка менен сайгылап, эскилеп алышыбыз керек. Ага даярдаган салатыбызды салып, каалоочулар болсо укроп, зелендерден салып жана сырдан салабыз. Мынакей достор, бизди крошка картошка дагы даяр болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай даамдуу, аябай аппетиттүү болду. Сиздер да ушинтип жасап көрүңүздөр. Салаттарым болсо өзүңүздөрдүн вкусуңуздарга жараша каалагандай салат жасасаңыздар болот. Мынакей достор, эгерде рецептим сиздерге жаккан болсо, анда лайк басканды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.